Талапкерлердин ичинен жалгыз Сооронбай Жээнбеков гана 20 жылдан бери бийик искусствону кеңири аудиторияга алып чыгып, жаштарды чыгармачыл интеллигенцияны колдоп келет. Сооронбай Шарипович бул тарбиясынан чыгармачыл адамдарды кандай сыйлаш керек экенин ошону көрүп өскөн. Манасчылар болобу, акындар болобу эстебес Тууганбай баштаган. Башка залкар биздин маданият ишмерлер болобу. Карагулжага барганда Карагулжада ушу Шарip Аксакалдын үйүндө конок болуп, ошол жерде таң аткычакта отурган учурлар өтө көп болгон. Жаш кезинен баштап өнөр адамдарын көрүп, өнөр адамдардын айтканда сугарылып, бул өнөрдү өзгөчө баалаган адам. Мына биз өз убагында Рыспай Абдыкадыровду биз сыйлай албай калдык. Ушул фонддун анын жетекчиси Сооронбай Жээнбековдун ушул колдоосу менен ушундай бир Рыспай Абдыкадыров өзгөчө эскерилип атат. Чыгармачыл адамдар ар дайым ар кандай кыйынчылыктарды көрүп келишет. Талапкер аны эң жакшы билет, ошондуктан жаштарды колдоону мындан ары дагы улантмакчы. Сооронбай Жээнбеков жаштар үчүн тарбиялануунун үлгүсү. Он человек не только как бы аграрник или политик, но и он человек очень духовно богатый. Сооронбай Жээнбекович не только как бы руководитель, хозяйственник, но и ценитель искусства. В этом он отличается от других. Сооронбай Жээнбековдун премьер-министр болгон жылы Кыргызстанда тарых жана маданият жылына туш келген. Анын алкагында көптөгөн фестивалдар, маданият күндөрү өткөрүлдү. Стамбулдун Кооз жеринде Манастын эстелигинин тургузулуусу 2017 жылдын маанилүү окуясы болуп калды. Айкөлүү Манастын эстелиги буга чейин Россияда ачылган болчу. Ошондой эле Сагынбай Орузбаковдун вариантындагы Манас эпосунун түрк тилине которулганына аз гана убакыт болду. Манас бул дүйнөлүк адабияттын бир бөлүгү. Кыргыз элинин улуу мурасы, улуттун сыймыгы. Мына 1916 жыл деп биз буну көбүнчө саясатчылар аны саясатка айландыргысы келет. Сооронбай Жээнбеков эч кандай саясатка айландырбай эле 1916 жылдагы эстеликке барып туруп, мына жаңы талапкерлигин койгондон кийин барып гүлдесте коюп, ал жерге барып Куран окутуп, эскертип, ошо менен мына ишин баштап атат. Өткөндөрдү сыйлабасак, аларды даңазалабасак, тарыхты урматтабасак, биздин кыргыз элибиз руханий жактан жакыр болот дейт. Стамбулдагы кыргыздар менен сүйлөшүп калдым. Ошол жерден айтат, Стамбулдагы кыргыздар айтат, Сооронбай Жээнбеков ушунчалык жөнөкөй экен дейт. Бул жерде Манастын эстелигин ачып келгенде дейт, ошол жерде түрктөргө Манас жөнүндө айтып берип, алардын оозун ачтырып атты дейт. Мына Манаска жасалган урмат кандай? Машпот өгүүсү көчмөн кыргыз элинин гимни сыяктуу миң комузчулардын аткаруусунда. 2016 жылы кыргызстандыктар болуп көрбөгөндө иш-чара менен дүйнөнүн көңүлүн буруп, экинчи дүйнөлүк көчмөн оюндарын өткөрдү. Ал болуп көрбөгөндөй бийик деңгээлде өтүп, көчмөн оюндары менен кыргыз элинин духун көрсөтө алдык. Дейт бул оюндарды өткөрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын башчысы Султан Раев. 2016 жылдагы ошол бүткүл дүйнөгө дүңгүрөгөн көчмөндөрдүн оюну бул дагы биздин ошол маданиятыбыздын өзгөчө бир феномени жөнүндө болду. Анан ошондой эле фильмдер тартылып атат, спектакльдер коюлуп атат. Мен бир таң калтырган нерсеси 16 жылы биз ошол өкмөт тарабынан спектакльдерди театрда коюуга эле 14 миллион бөлүндү да. Мен билесиңер өз көп жылдан бери, 5-6 жылдан бери маданият министри болуп иштеген адаммын да. Менин тушумда 16 миллион эмес, 16 миң бөлүнгөн эмес да. Демек, биз мамлекетибиз ушул маданиятка өзгөчө көңүл буруп аткандыгы. Бул массалык маданий жана спорт оюндарга маданият аралык диалогтун, тынчтык үчүн өз ара түшүнүшүүнүн, кызматташуунун өнүгүшүнө кошкон салмы деп Бириккен Уюмдар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан эл аралык баа берилди. Дүйнө жүзү биздин өлкөнү өзүнүн салттарын бекем сактап, динамикалык заманбап келечекке умтулуп, көптөгөн улуттар менен биримдикте жашаган эл катары баалай баштады. Калк арасында тарыхка жана руханий мураска кызыгуу дагы артууда. Бул зор энергия кыргызстандыктарды жыл бою жогору көтөрүп, көптөгөн жеңиштерге ийгилик алып келди. Биздин жаш артисттерди, кинематографисттерди, КВН командаларын көптөгөн ийгиликтер жыл бою коштоп, бир ийгилик экинчисин жаратып, чубалып, бири-бирине чогулуп, Кыргызстанды таанытты.
Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы болуп турганда мамлекеттик деңгээлде биринчилерден болуп материалдык тарыхый мурастар объекттерин коргоого өзгөчө көңүл буруп, аны аймактарды өнүктүрүүнүн жолу, жаңы жумуш орундарын түзүүнүн механизми, инвестиция тартуудагы жана туризмди өнүктүрүүдөгү стратегиялык багыт катары карады. Сооронбай Жээнбеков ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастарына кирген Сафет Булан комплекси сыяктуу Борбордук Азиянын уникалдуу архитектуралык эстеликтерин кыйроодон сактап, реставрация иштерине түздөн түз кийгилишти. Шахфазыл тарихи комплексіне bir 14-15 миллиондай акча бөлүнүп, ошо Маданият министрлиги ошо реставрация кылды да. Аны мына өзгөндөгү мунарын айтсаңыз, мына Баласагында айтсаңыз, тиги Токмоктогу биздин тарыхый мурастарга өзгөчө мамиле бурулду. Президенттикке талапкер мамлекетчил болгондуктан маданиятка, маданий мурастарга этияттык менен мамиле кылып келет. Ал маданияттын таңсыктыгы байкалган айылда жашап иштеген. Былтыр Сооронбай Жээнбековдун жеке демилгеси менен Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын 120 адамдан турган чыгармачыл тобу өлкөнүн баардык аймагын аралап концерт коюшту. Топтун курамында мыкты оркестрлар, ыр жана бийлерди аткаруучу мыкты фольклордук ансамбльдер бар. Эгемен Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу филармонияда иштегендердин маянасы 80%га көтөрүлдү. Сооронбай Жээнбековдун маданиятты, тарыхты, биздин мурастарыбызды ушу колдогон жагынан бул өзгөчөлөнүп турат. Мен башкалардан аны көрбөй атам. Ошон үчүн Сооронбай Жээнбеков эгерде президент болуп шайланып калса, өзүнүн мурдакы президентине маданиятка, тарыхка, тарбияга, ыйманга өзгөчө көңүл бургандай эле Сооронбай Жээнбеков дагы аны андан ары улантарына биз мына бөркүбүздө ишенебиз. Ошон үчүн мына биз тарыхчылар, чыгармачыл адамдар ошо башка талапкерлер ушундай үлгү алсын. Кыргыз элинин бул руханий байлыгын ушундай коргогон, колдогон ушундай инсандар бийликке, ушул президенттик кызматка келсин деп биз колдоп атабыз. Сооронбай Жээнбековдун милдети маданиятты ар бир айылга жеткирүү. Ошон үчүн талапкердин программасында ар бир айылда заманбап эс алуу жайларын куруу сунушу камтылган. Өкмөт башчы болуп турганда Ысык көлдөгү Витяз пансионатын маданият кызматкерлерине өткөрүп берди. Бул пансионат кезинде Бакиевтердин үй бүлөсүнө тиешелүү болчу. Маданият министрлигинин ушул кезге чейин өзүнүн эс алуу жайы болгон эмес. Ысык көлдөгү Витяз эс алуу пансионатын ушу маданият кызматкерлерине берди. Ушундай эле мына маданият кызматкерлери үчүн социалдык турак жайларды чечүү боюнча дагы чечим кабыл алынып, ошо маданият кызматкерлерине үй салына баштады. Бул да аябай жакшы көрүнүш да. Эми албетте мына өзүнүн программасында айтып атат, маданиятты мен өнүктүрөм, мындан кийин да ушул эң башкысы маданият кызматкерлерин ушу социалдык жактан камсыздоого, алардын статусун көтөрүүгө, алардын материалдык жагын оңдоого түздөн түз ушу көмөк көрсөтөм. Сооронбай Жээнбеков убагында Чыңгыз Айтматов менен парламентте чогуу иштеп, анын эң жакшы сапаттарын өзүнө сиңирген. Кыргызстандын президенти кызматына талапкер Залкар жазуучунун кичимекенине барып, Айтматовду эскерип, ал кыргыз элинин руханий дүйнөсүн көөнөрбөс байлык менен толтуруп кеткенин белгиледи. Кинофестивалдын Москвадан келаткан конокторун ташып алуу учурунда Сооронбай Жээнбеков Чыңгыз Айтматовдун учкай сөздөрүн жан дилине тутуп келет. Кудайым мени ушундай бир насип кылган, ошондой улуу киши менен бир парламентте бир катарда анан кийин коңшу болуп чогуу отурганга. Өкмөт башында турганда Айтматовдун урматына бир топ демилгелерди көтөрдү. Мисалы Чыңгыз Ордо мемориалдык комплекстин курулушуна бюджеттен 20 миллион сом бөлдүрттү. Bizden maqtanabız Kırgızlar. Sırtqa çıkanda bizden manasımız var, atağımız var, bizde Çıngiz ağamız var da maqtanabız. Ököten Talas'tan çıkanda maqtanabız. Сооронбай Жээнбеков сүйүктүү жазуучусундай эле тилди жана маданиятта өнүктүрүү боюнча миссионердик ишти улантууда. Ошол эле учурда мамлекеттик тилден тышкары кыргызстандыктар 3 же андан көп тилди билиши керек. Орус тили статусун жоготпош керек деген оюн айтып келет. Bizden memlekette önügü prosesi baştaldı. Biz kagazda emes, murunkuday. Çınında yer üçün, memleket üçün gerek. 13-17 yılga çeyinki uluttuk önügü strategiyanı kabul alındı uluttuk kengeşte. Oşol negizinde büt tarmaklar boyunca
өнүгүү процесси мына башталды. Бүгүн Кыргызстан улуттук жана маданий мурастарын оригиналдуулугун жоготпойт, глобалдашкан дүйнөдө адашпайт. Анткени кыргыздын уулу Сооронбай Жээнбеков бар. Ал маданий баалуулуктардын маанисин жана ордун жакшы түшүнөт. Ошол себептен Кыргызстандагы чыгармачыл интеллигенция ага ишеним артууда. Маданий жана тарыхый мурастарды жаңы муун өкүлдөрүнө өткөрүп берүү анын колунан келет. Себеби талапкердин бир гана кызыкчылыгы бар, өлкө кызыкчылыгы баарынан кымбат. Сооронбай Жээнбеков 9 номер. Өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.